Бул ишкананы негизинен ачканыбызга 1 жылдан ашты. Былтыркы жылы апрель айында ачылган. Бир аз башында кандай десек, жумуш бир аз басаңдап, анан акырындык менен азыркы күндө Кудайга шүгүр ушундай жумуштар болуп атат. Бул идея негизинен алганда биздин мынау Баткен облусу ошол дыйкандар багбанчылык менен алектенишип, ошол себептен мурун кийин ушул яшикти башка жактардан сатып алганбыз. Бишкек, например, Өзбекстан, башка жактардан келип жүргөн. Дыйканчылык, багбанчылык аябай көп. Ошол себептен анан бизге ошол яшик чыгаруу үчүн аппараттарды алып келип, азыркы күндө бул жагы Баткен облусу, экинчи биягы Жалал Абадка чейин, Аксыга чейин алып кеткен клиенттерибиз бар, Кудайга шүгүр. Ооба, албетте кыйынчылыктар дагы бар, өзүнө жараша. 1 жылдын жүзү болсо дагы мына чындап жакшы иштегене бир 2-3 айдан бери жакшы иштеп атабыз негизин алгандачы. Эми мамлекет тарабынан дагы бир салыктардан же болбосо ошол светтен дагы мындай бир жеңилдиктер болсо жакшы болот эле. Негизинен яшик чыгарууда сырьё бизден Россиядан келет. Россиядан сатып алабыз. Гранула, анан жанагы атайын экинчи сортто деп коет, бир эмеден драгылкадан өткөрүлгөн, ошол эки түрдө болот. Биз экөөсүн аралаштырып, мүмкүн болушунча сапаттуу яшик чыгарганга аракет кылабыз. Булду нога ичине салабыз, ичине салып ысытабыз. Ысыгандан кийин черек менен канча убакыт ысыйт? Бул да бир 2 мүнөттөн ысыйт. Бул алгандан кийин онун үчүнө чыгып, мондай черек менен онун ичине одурабыз. Онун ичине одаргандан кийин мынаяктан яшик чыгат. Онун ичинен яшик чыгып, ар бир 2 мүнөттөн яшик чыгат. Ай сайын. Канча убакытта даяр болот? Ар 5 мүнөттөн 2 мүнөттөн чыгып турат бул яшик. Уже бул яшик даяр болуп келди. Бунду алып, мына ичине салабыз. Алты ай мурун Швеция мамлекетинде жүрүп келдим. Ал жакта бул таштанды деген проблема жок экен. Ошол таштандыдан кайра иштетүү системасын аябай мен көңүл буруп, ошол жактарында үйрөндүм. Өзүнчө биздин Кыргызстанда дагы ошондой эмелерди жасасак болот экен. Желим эмес, темирден дагы, айнектен дагы бардык нерсенин туура колдонуунун жогорку деңгээлде жетишкен бул система аябай. Мусорду кайра иштетүү боюнча таштандыны. Ошол да бизге идея болду. Ошол себептен бизде да буюрса келечекте бул пластик эле эмес, башка дагы таштандылардын түрүнөн кайра иштетүүнү жолдорун буюрса пландап койгонбуз. Биздин станоктор чындыгында 24 саат иштейт. 24 саатта 3000 тегерегинде яшик чыгат. Эгер станок бузулбаса, станоктун кээде мындай анча-мынча техникалык себептер менен токтоп калат, свет өчүп калат. Ошол учурларды эсепке албаганда мындай 3000 тегерегинде яшик чыгарса болот. Кудайга шүгүр, азыркы күндө Кыргызстаныбызда жеке ишкерликке канчалык
кеңири мүмкүнчүлүк берилген. Элдерибиз ар кандай азыр биз ушундай заманга келдик. Өндүрүш менен гана биз экономиканы көтөрүп, өндүрүш менен гана мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүнө салым кошо алабыз деп ойлойм да. Ошон үчүн бул ящик эле эмес, полиэтиленовый трубаларды же болбосо атайын канистр же болбосо чака, идиштер ушундай буюмдарды өзүбүз чыгарсак болот да. Бир чати өзүбүз менен өзүбүзгө гана мындай пайда болбостон, мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүнө дагы, анан аз да болсо бизде ошол 4 киши болсо дагы, ошол жумуш менен камсыз кылганга, ошо 4 үй бүлөнүн дагы 4 эмес, жалпы бир 10 үй бүлөнү азыр эмесин багып атат, ошол аппарат 10 үй бүлө багып атат. Келечекте экинчи станогубуз дагы ишке түшүп калса дагы бир 4 киши иш менен камсыз болот буюрса. Анан ошол элге дагы, өзүбүзгө дагы, жумушсуздукту дагы алдын алып мындай жойгонго, анан мамлекеттин дагы казынасына бир өзүбүздөн пайда болсо, ушундай жалпылап айтканда бүт баарысына мындай тең эме жардам да. Айга акысы ошол ящиктердин көлөмүнө жараша төлөнүп берилет. Анан 24 саат болгондо ошо 3 сааттан бөлүнүп иштешет, 8 сааттан. Бул өзүңүздөр көрүп турган аппарат Кытайдан келди. Азыр өзүңүздөргө белгилүү Кытай менен мамилебиз аябай жакшы, Кудайга шүгүр. Мындан ары да ошо Кытайдан ошол атайын майдалоочу аппараттарды алып келип коюу дагы ниеттерибиз бар. Келечекте буюрса жакшы пландарыбыз бар. Азыр бул биздин биринчи баштапкы этаптарыбыз десек болот. Мындан ары дагы мусор боюнча, ошо то есть тагыраак айтканда таштандыны кайра иштетүү боюнча буюрса жакшы пландарыбыз бар. Аларды дагы заманыбыз тынч болсо улантабыз, буюрса жакшы келечекте ишке ашырабыз деген ойдобуз.